Өлкө өнүгүшү үчүн президент Садыр Жапаров бүт күчүн, жан дүйнөсүн жумшап жатат. Ал эми коркунучка карабай өз өмүрүн тобокелге салып, Камчыбек Бекташиев коррупция, кылмыштуулук жана уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдө. Ошол эле учурда адам өмүрү менен күрөшкөн дарыгерлерге шарт түзүлбөсө, алардын кылган аракети текке кетет. Демек, калктын саламаттыгын камсыздоодо биринчи кезекте ак халатчандардын шарты мыкты, керектүү медициналык шаймандары жанында болуусу абзел. А мамлекет болсо алардын кем карчын толуктап, мыктылап шарт түзүп берүүдө десек, эч жаңылышпайбыз. Айтайын дегеним, саналуу күн мурун эле саламаттык сактоо кызматкерлерине атайын 107 дана кызматтык унаалар тапшырылды. Алардын ичинде тез жардам жана санитардык унаалар дагы бар. Мамлекеттик структуралардын автопаркын жаңылоо бир эле муну менен токтоп калган жок. Бардык министрликтерден тартып, аким, айыл өкмөттөргө чейин автоунаалары жаңыртылганын жакшы билерсиз. Сөздү кесиптешим Дүйшөн Шаршембеков улантсын. Бишкектин эски аянтында саламаттыкты сактоо министрлигине атайын унаалар тапшырылды. Келген унаалардын 47си Собол үлгүсүндөгү тез жардам унаасы болсо, калган 80ден ашыгы санитардык унаалар болуп эсептелет. Техникаларды бөлүштүрүүдө алыскы аймактар эске алынган. Нургазы Райымбеков алыскы Чаткал районунан келип тез жардам унаасын алып кетүүдө. Ал 13 жылдан бери райондо ооруканада айдоочу болуп эмгектенип келет. Буга чейин УАЗ үлгүсүндөгү тез жардам унаасын айдап калкка кызмат көрсөтүп жүргөн. Машина эски болгондуктан бейтапка убагында жетпей, жолдо бузулуп калган күндөрү болгон. Эми минтип тез жардам машинасынын жаңысын алып сүйүнүп турган чагы. Ремонт жок, бузулуп талада калган күндөр болгон. Сүндүрөп келген күндөр болгон, запчасы жок. Азыр Кудайга шүгүр. Бизге шартка ылайык машина экен. Толго кышкыга кар, бизге 2 метр кар жайт. Рахмат ошо. Ошо карга жергиликтүү жер шатуска жакшы машина. 47 тез жардам унаасынын 7си Нарын облусундагы ооруканаларга берилди. Ар бир районго бирден машина берилет. Унаалар жалпы муктаждыкты толук чечпесе да, бейтаптарды тейлөөдөгү абалды кыйла эле жакшыртат. Нарын облусу башка аймактарга салыштырмалуу климаты катаал, аймагы дагы чоң. 5 райондун 4-тө облус борборунан алыс жайгашкан. Мындан улам оорулууну облустук ооруканага жеткирүүдө убакытты үнөмдөөгө мүмкүн. Дубанга тез жардамдан сырткары 4 санитардык машинасы берилди. Нарын облусу боюнча 21 машина скорый керектелүү болот. Азыркы биз алып жаткан 7 машина ошонун 30%-ин гана жабат, дагы муктаждыктар бар. Бирок ошого карабастан дагы Нарын областына ушу 7 тез жардам автоунаа, 4 санитардык машина бергени бул эң чоң жетишкендик деп айтсак болот. Буну дагы экономиканын өсүп өнүгүп атканына дагы показатель деп айтсак болот. Себеп дегенде материалдык техникалык ушундай база чыны айтканда акыркы жылдары ушу биринчиден гана ушундай болуп атат. Транспортторду бөлүштүрүүдө алыскы чек аралаш аймактардагы эске алынган. Алса 2 тез жардам унаасынын бири Колундуга бөлүнсө, дагы бири Лейлик райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборуна тапшырылды. Аталган аймактарда бейтаптарды ташууга дагы 3 машина жетишпейт. Ага карабастан жаңылары дарыгерлердин түйшүгүн кыйла эле жеңилдете турган болууда. Жанагы боюнда бар аялдарды, жана жаш балдарды жеткиргенде жанагы экстрен убакта деп коет, ошол экстрен убакта жеткиргенде ичинде жабдуулары жок болчу мурдагы эски унааларда. Азыркы унаалардын ичинде жабдыктары менен ошо жеткизилген убакта кыйынчылыктарды жаратпайт деген тилектебиз. Бүгүнкү күнгө чейин биздин муктаждык ушу жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча ушу техникаларга муктаж болгонубуз ковид учурунда дагы. Акыркы 15 жылдан бери машина алган эмеспиз. Мына Кудай буйруп, ошо реформанын артынан министрликтин, өкмөттүн камкордугу артынан ушу машинаны алып атабыз. Эртеңки күндө ушу калкыбызды жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча иштейбиз да. Унааларды тапшырууга катышкан министрлик кабинеттин төрагасы транспорт каражаттары Россия Федерациясынын колдоосу менен COVID-19 кесепеттерин жоюу долбоорунун алкагында ишке ашырылганын белгиледи. 107 атайын машиналардын жалпы суммасы 3 миллион доллардан ашат. Арасында 2 дезинфекциялоочу жабдуулар менен жабдылган унаа жана маркумдарды ташууга ылайыкталган 4 транспорт дагы бар. Страна поднялась, Садыр Нургожоевич вкладывает все силы и душу.
Өлкө көтөрүлүшү үчүн Садыр Нуркожоевич бүт күчүн, жан дүйнөсүн жумшап жатат. Коркунучка карабай, өз өмүрүн тобокелге салып, Камчыбек Кыдыршаевич коррупция, кылмыштуулук жана уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүп келет. Санариптик жана технологиялык чечимдердин жана механизмдердин аркасында министрлер кабинети экономиканы жана бюджетти кесипкөйлүк менен көтөрүүдө. Бирок адам ооруп жатканда бардык аракет жардам бербесе, анда ал текке кетет. Ошондуктан биздин дарыгерлер абалдын курчушуна жол бербеши керек. Бул сиздин түздөн-түз милдетиңиз экенин баса билгилегим келет. Жана сиздин команда муну чече алат деп биз ишенебиз. Саламаттыкты сактоо уюмдарынын жана санэпид көзөмөл борборлорунун автопаркын жаңылоого акыркы жылдары өзгөчө көңүл бурулууда. Жыл башында өлкө бюджетинин эсебинен 33 тез жардам унаалары алынып, аймактардагы ооруканаларга берилген. Ага казынадан 169 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Унаалардын келиши менен Баткен шаарындагы тез жардам маселеси 80% чечилди. Автопарктын жаңыланышы менен дарыгерлер бейтаптарга тез жетип, алгачкы жардамды убагында көрсөтүүдө. Бир жагынан тейлөөнүн жакшырышына эл дагы ыраазы. Биздин азыркы 2-3 жылдын арасында биздин областка 14 спец тез жардам унаасы келген. Анын үстүнө мынанда 2 Өзбекстандан 2 жардамга 2 мынандай машиналар келген. Ичинде бардыгы заманбап техникалар менен келген. Азыркы күндө мурда УАЗдар менен жүрсөк, азыркы күндө бүт жеңил машиналар менен спецтехника, экономичный бүт ичиндеги аппаратура менен иштеп атабыз. Медицинанын автопаркын жаңыртуу калктын тейлөө сапатын, бейтаптарды ташуудагы коопсуздуктун жана ыңгайлуулуктун деңгээлин жогорулатат. Алдыда министрлер кабинети менен Орусия өкмөтүнүн ортосундагы жетишилген келишимге ылайык кийинки жылы дагы 300 тез жардам жана санитардык унаалар Газпромбанк аркылуу алынат. Азыркы кезде мукташтыкка мынакей 300 мартка чейин 300 тез жардам машинесине кол коюлуп, мага президент дагы премьер-министр да тапшырма берди. Март айына чейин ошону алып келесиң деп. Мен ошону уже иштеп атам. Март айында Кудай буйрса ошол жерде 300 машина тизип коюп туруп, эң чоң майрам кылып тапшырып беребиз. Саламаттыкты сактоо тармагынын материалдык техникалык базасын чыңдоодо акыркы 3 жылда 335 жаңы медициналык тез жардам унаалары жана санитардык транспорттук каражаттар алынды. Буга ички системанын туура уюштуруудан жана каражаттарды максаттуу пайдалануудан улам жетишилди. Медицина тармагынан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдөрү менен бөлүктөрүнүн техникалары кыйла жаңыланды. Алсак февраль айынын башында аймактардагы бөлүмдөр куткаруучу шаймандар менен жабдылган 200га жакын өрт өчүрүүчү унаалар менен толукталган. Алардын 9-у Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына берилген. Өмүр бою эскини жамап жаскап колдонуп келген кызматкерлер үчүн жаңы техника кыял болуп келген. Мындай колдоо бизге боло элек болчу. Бир жылда 3 машина бизге бериле элек болчу да. Мен билгеним 10 жылдан бери машина келе элек болчу да. Буюрса жаңырып, машиналарыбыз жакшы болуп калды. Бийлик башчысына, президентибизге жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине, бийлик тарапка, өкмөткө чоң ыраазычылык билгизебиз. Бизге иштегенге аябай эле ыңгайлуу болуп калды. Таластын өт өчүрүүчүлөрү буга чейин чакырууларга ЗИЛ автоунаасы менен чыгып келишкен. Техниканын эскилигинен орто жолдо бузулуп, айдоочулары оңдоп азабын тартса, болжогон жерине убагында жетпей, элдин жеме уккан учурлар болуп келген. Эмнеси менен айырмалуу болгондо, мынакей бир эле бул куткаруу иштерине да кошо чыгып бересиң да. Куткаруу иштерге мурун башка машиналар чыкса, азыр экөө биргеликте болуп калган да. Бул менен баргандан кийин бул ножницы деп айтылат, бул комбинированный ножницы. Булар менен ДТПларга, аварияларды куткаруу иштерине чыкканда ушул нерселерди биз колдонобуз да. Бардыгы мындайча айтканда 2 машинаны 1 машинага камтылган нерсе да булчу. Акыркы 2 жылда өзгөчө кырдаалдар министрлиги өт өчүрүүчү машиналардан тышкары 2 мобилдик госпиталь менен куткаруучуларды ташуу үчүн автобустар, жеңил унаалар жана ысык көлдө куткаруу иштери үчүн катер алынды. Ошондой эле 3 тигучак менен камсыздалды. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу үчүн 700 техника менен толукталды. Анын ичинен 200 оңдоодон өтсө, 500 жаңы алынды. Алынган техникалардын аркасы менен сел суу ташкындарынан калкты конуштарды коргоого мүмкүн болууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, Руслан Бароненко, ЛТР Жумасереп.